Jana Jengişi. Gün çuval. İş günleri saat 12'den 13'e çeyin Kırgız Radyosu'nda. Саламатсыздар, урматтуу радио каармандар. Кыргыз радиосунун оо толкунунда өз кезегин алган күн чубак уктуруусу. Урматтуу каармандар, бүгүнкү түз уктуруубуздун мейманы Бак Дөөлөт фондунун жетекчиси, кыргыз таануучу Мелис Казакбаевич Мураталиев. Бүгүн биз кыргыз философиясы, улуттун салты, наркы, кыргыз дүйнөсү, баалуулуктары тууралуу кеңири маек кылууну чечтик. Кыргыз ким болгон, кыргыз кандай болгон, азыркы кыргыз кандай, каяка баратабыз деген суроолордун тегерегинде 1 саат бою түз эфирде маек курабыз. Эгер сиздерде дагы биздин тема боюнча суроолор болсо, сунуш пикир болсо, ойлоруңуздар болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Ал эми бул темада сөз кылып мейманыбызды Мелис мырзаны чакырып аткан себебибиз, Мелис мырза мына 15 жылдан ашуун кыргыз таануучулук менен алектенип, элге, жаштарга кыргыз дүйнөсүн таанытууга аракеттенип келип иштеп жатат. Бир топ программалары бар, проекттин негизинде иштеп атат. Номад кемп, кыргыз таануу, жаш билги, улуттун уюткусу билгилер, улуттун уулу болгон, жашоо сабагы, атуул деген аталыштагы проекттердин, долбоорлордун негизинде иш алып барып жатат. Мына ушул иштери тууралуу жана деги эле кыргыз дүйнөсү тууралуу маек куралы деп чакырганбыз. Ушу биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп, жайкысыкка карабай келгениңизге сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан эми маегибизди баштаар алдында мен угармандарга телефондорубузду айта кетейин. Урматтуу угармандар, эгер сиздер да биздин пикирге кошулуп, ой пикириңиздерди билдиргиңиздер келсе, 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефондоруна байланышка чыгыңыздар. Ошондой эле Facebook аркылуу дагы түз көргөзөбүз. Ал жактан дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазсаңыздар болот. Маекти мен Назира Абдукаимова алып барамын. Эми Мелис мырза, биз сизди кыргыз таануучу катары, кыргыздын дүйнөсүн элге, өзгөчө азыркы жаштарга таратуучу, таанытуучу катары жакшы билебиз. Абдан жакшы алгылыктуу иштерди алып барып атасыз. Анан өзгөчө ошол жазында, апрель айында жогорку кеңеште элдик нарк жана мыйзам жөнүндө аябай катуу сүйлөдүңүз. Ошол сөзүңүз да абдан таасирдүү болду да. Ошондон улам сиз менен ошо бүгүн 1 саат кыргыз дүйнөсү тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Алгач чоң темага кирер алдында сиздердин аткарып жаткан иштериңиздер тууралуу билип алсак, мына эң сонун долбоорлордун негизинде иштеп жатасыздар. Канчалык деңгээлде ишке ашып атат, кантип ишке ашырып атасыздар, кай жактарга барып лекция окуп, тренингтерди өтүп жатасыздар, ушул боюнча жалпы маалымат берсеңиз. Адемде журт менен саламдашалы, арыңыздар калай калып, касиеттүү кыргыз элим. Ошо көп учурда биз ушу өзүбүздүн элибиз жөнүндө сөз кылганда касиеттүүлүгү, улуулугу, бийиктиги, арулугу жөнүндө кеп кылабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол бийик сапаттарга жете албай жүрөбүз да. Муну моюнга алышыбыз керек. Анан ошондон уламбы балким бир себеп болду. Бир себеп дагы ошо биз ошо Бак Дөөлөт коомун түптөгөндө да өзүбүзгө бир чоң максат койгонбуз. Баягы сиз жогоруда атап өтпөдүңүзбү? Кыргыз ким болгон, ким болдук, кайда барабыз, ким болобуз деген чоң суроо да. Бул эми ар бир адам үчүн, ар бир эл үчүн бул өтө маанилүү, орчундуу суроолордун бири болуш керек. Себеби өзгөчө азыркы учурда баягы глобалдашуу доору деп коебуз. Чоң дүйнөлүк ири күчтөр, саясий күчтөр болобу, кандай күчтөр өзүнүн үстөмдүгүн тургузуу аракетинде ар кандай көптөгөн программаларды ишке ашырып жатат. Мына биз дагы мамлекеттин ээси болуп туруп, мамлекетибиз менен кошо ошондой чоң дүйнөлүк программада объект катары кабылданабыз. Биз өзүбүздүн чечимибиз менен, өзүбүздүн ыктыярыбыз менен, өзүбүздүн келечегибиз үчүн, өзүбүздүн тагдырыбызды чеччү эч кимге көз карандысыз болгон программаларыбыз жок койсо, мамлекеттик деңгээлде. Муну мен мындай кескин түрдө айта алам, себеби биз көп жылдан бери иликтеп карап көрдүк. Акыркы көчмөндөр оюну
жакшы нерсе берди, бир түрткү берип атат, бирок дагы чала болуп атат, дагы кошумча иштер менен толукталыш керек. Анан баягы ушул багытта ушундай чоң максат койгондон кийин эмне кылып келатабыз? Ошол жөнүндө бир аз кыскача айтайын. Биздин Бакыт өлөт коомдук фондунун бир нече программабыз бар, өзүбүз иштеп чыккан. Ал программалардын дээрлик көпчүлүгү билим берүү же болбосо мындай агартуучулук багыттагы программалар. Айта кетсек, мисалы, жаш курагына жараша эң бир жеткинчек өспүрүм балдарга ылайыктап биз көчмөн конушу же болбосо Nomad Camp деген бир программаны иштеп чыкканбыз 2015-жылы. Бул жайкы эс алуу учурунда балдарды жайкы лагерь деп койсок болот. Ал жерде оюн аркылуу кыргыздын дүйнөсүнө чөмүлтүү максатын көздөп атабыз. Ал жерде улуттук оюндар, биздин философия, биздин өнөрлөр, ар түрдүү мастер-класстарды өткөрүп, боз үй тигүү, кой союз, кан тартуудан баштап, мисалы, ат минүү, же атуу деген сыяктуу кызыктуу оюн аркылуу кыргыздын жашоо адебин, философиясын, кыргыздын салттуулугун акырындан жөнөкөй нерседен таанытуу болгон да максат. Анан бул программабыз иштелип чыгып, бир нече жыл ушундай иштедик, абдан жакшы таасир берди. Эми көп баягы балдарды камтый алган жокпуз, мүмкүнчүлүккө жараша, бирок ошо катышкан балдар аябай жакшы өзгөрүүлөргө дуушар болуп, ата энелеринен көп алкыш уктук да. Андан кийин биздин Кыргыз таануу деген программабыз бар. Бул программа өзү 2013-жылы ишке ашып баштаган, мектеп окуучуларына багытталган программа болчу, мектеп окуучуларынын бүтүрүүчү же болбосо жогорку класстардын окуучуларына. Бул жерде атайын спецкурс катары сабактар өтүлгөн. Анан жыйынтыгы менен жанагыдай практикалыктагы өзүбүздүн бир сабактарыбыз, көргөзмө сабактарды, мастер-класстарды да өткөргөнбүз. Муну ушул КТРК менен бирдикте 2 жыл катары менен иштеп, аны реалити шоу форматында берүүлөр да көрсөтүлгөн. Андан кийин ЛТР компаниясы менен, Пирамида компаниясы менен кызматташып, ушинтип 4-5 жыл иштедим. Андан сырткары Жаш Билги деген дагы бир программа иштеп чыктык. Бул программа өзү жаштарга, жанагы азыркы тил менен айтканда лидерлик сапаты бар, жөндөмү бар жаштарды окутуучу программа. Бирок биздин программабыздын өзгөчөлүгү, бизде жана билгилик сапатка жетүү максатын көздөгөн программа. Анан батыштан окутулуп аткан лидерлик сапат деген нерсе анча-мынча кыргыздын философиясына, дүйнө таанымына туура келбейт. Себеби ал жерде өзүмчүлдүккө көбүрөөк басым кылат. Сен бол, сен өзүңдүн аракетиң, сен деген нерсе менен адамды баягы жеке кызыкчылыкты биринчи орунга коет дагы, анан элдин жана башка көпчүлүктүн айлана чөйрөн кызыкчылыгы экинчи орунда турат. Кыргыздын адебинде билгилик сапатка жетүү, билимдин күчү менен билги болуш, бул эң биринчи элге кызмат кылуу менен, жерге кызмат кылуу аракети менен адам бир тажрыйба топтоп, бир жөндөмдөргө жетип, анан элдин жүгүн аркылап, эл кызматында болгон адамдар анан билгиликке жетет да. Биз ошого басым кылып ошондой окутабыз. Бул эми студенттер, жаштар келип ушу программага окушат. Андан сырткары бизде улуттун уюткусу билгилер деген программа, бул кадимки жанагы мамлекеттик кызматта мекеме, уюм жетекчилерине атайын багытталган семинар тренингибиз бар. Ал жерде каалоочулар келип, ошо тренингтерди өткөргөндө абдан мындай бир негизгиси ошо жанагы эл менен мекендин кызыкчылыгы, анын орду, анан билгилерден деп коебуз, жанагы элдин жүгүн көтөргөн, элдик кызматты аркалаган адамдар илгери кандай эле, бүгүн эмне үчүн андайга жете албай жатабыз деген чоң өзөктүү маселеде ошол биздин көз караш, максат, багыт, баалуулуктардын түздөн түз баягы кандай десем таасир этет да ошогочу. Эгерде баалуулуктар өзгөрсө, багыттарыбыз, максатыбыз өзгөрүлсө, анда билгилердин орду дагы алардын таасири да өзгөрөт экен да. Анан ошо жөнүндө бир чоң программабыз бар. Анан мына көп жылдан бери биз ички иштер министрлиги менен кызматташып атабыз. Ал жерде күзөт кызматы деген бир чоң тармак бар. Анан ошол мекеме менен биз 12-жылдан бери кызматташып, аларга улуттун уулу болгун деген баягы патриоттуулукка тарбиялоо багытында күч түзүмдөгү жанагы жаш милиционер, ошол милицияда кызмат кылган эр жигиттерибизге ошондой тарбиялык багыты бар, идеологиялык багыттагы окуу программабызды ишке ашырдык. Абдан жакшы ийгиликтер болду. Убакыт жетсе анда эле айтса болот, бирок ушундай тажрыйбабыз бар да. Анан жашоо сабагы деген бул 2008-жылдан бери иштеп келаткан өзөктүү бир чоң программабыз бар. Ал программа ошо негизи баягы
адам ошо турмушта кагылып согулуп өйдө төмөн баягы ысык сууна күйүп отуруп бир чоң тажрыйба топтоп анан жашоодон бир сабак алат да. Ошол сабактар адамдын көкүрөгүнө уюп, ал муундан муунга өткөрүлөт. Эң баалуу сабактар ошолор болот да. Илим берген сабактар башка, бирок жашоонун өзүнүн дагы көрсөтүп көрсөтпөгөн, сездирип сездирбеген дагы бир чоң сабактар болот. Анан ошонун негизинде кыргыздын адебинде ошо жашоого болгон көз караш, жашоодон алган сабактар кандай эле, ошонун негизинде биз эл болуп, журт болуп, мамлекет түптөп, нечендеген кылымдарды, миңдеген жылдарды карытып жоголбой келатканыбыздын сыры эмнеде деген бир өзгөчөлүктү камтыган ошо жашоо сабагы деген программабыз бар. Аны дагы баягы семинар, тренинг, лекция түрүндө ар кандай ыкмада өткөрүп келебиз да. Мына кыскача айтканда ушундай. Анан быйыл мисалы дагы бир жетишкендигибиз десек болот. Биз 69-чу мектеп гимназиясы бар Бишкек шаарында, Борборунда. Алдыңкы мектептердин бири Бишкек шаары боюнча кыргыз тилдүү мектеп. Ошол жерде биз былтыр болуп калды да, былтыркы окуу жылында биз кыргыз таануу сабагын кошумча сабак катары киргизип, аны апробациядан өткөрөлү деген максат менен ишке ашырып көрдүк. Эң кубанычтуу нерсе, жылдын аягында, жыл жыйынтыгы боюнча бир окуу жылы окуттум. Мен окудум ошол лекцияларда 9-класстарга. Окуучулардын кабыл алуусу, алардын бул сабакка болгон көз караш, мамилеси, андан сырткары ата энелердин пикирин менен бул сабакты кийинки жылы да улантабыз деген чечимге келишти мектеп. Демек, бул нерсе абдан маанилүү, орду бар, тарбиялык жана билим багытында абдан таасири күчтүү экен деп муну мектеп мугалимдери, директору баш болуп, анан эң негизгиси мугалимдерден сырткары окуучулардын дагы пикири, анан ата энелердин дагы баасы керек да. Анан ошол баягы апробациядан өтүп, жакшы баага татыдык, буюрса эмдиги жылдагы ошону уланталы деген чоң ниетибиз бар. Билим берүү министрлигине сунуштап көрдүңүздөрбү? Эмнеге, мисалы үчүн, Конфуцийдик окуу деген сыяктуу бир кыргыз таануу атайын сабак жалпы республика боюнча эмнеге киргизкенге болбосун? Болот буну. Бирок мындай бир маселе бар да. Биз билим берүү министрлиги менен көп жылдан бери мындай кызматташып келатабыз десек болот да. Кызматташканыбыз кандай? Эми бизге ошо мектептер менен иштегенге уруксаты керек. Биздин программаларыбыз менен тааныштырып, ал жерде өспүрүм балдарга туура эмес багыт берчү эч нерсе жок экенине өздөрү ынангандан кийин, анан биз ошентип бизге уруксат берип, биз кызматташып келебиз. Анан ошо канча жыл кызматташсак, ошончо эле айтып атабыз, ушуну бир өзүнчө сабак, стандарттык сабак катары киргизүү маселесине келгенде, анын тартиби бар экен. Биринчиден, жогорку кеңеште мыйзам кабыл алыныш керек. Ошол мыйзамдын негизинде билим берүү академиясында ал боюнча толук окуу куралы иштелип чыгыш керек, пособие, методика, сабак берүү ыкмалары иштелип чыккандан кийин, ал бир канча убакыт алат. Андан кийин ошонун негизинде бизде Арабаев университетинде, педагогикалык университетте атайын факультет ачып, ошол сабакты окутуучу мугалимдерди даярдаш керек. Ага кеминде 5 жыл кетет. Анан ошонун баары даярдалып, өзүнүн бир жыйынтыгына жетип, бир ийгилик жараткандан кийин, анан мектеп системасында стандарттык сабак катары киргизгенде ошондо ишке ашат. Буга кеминде 10 жыл кетет дейт убактысы боюнча. Эң негизги маселе, буну жогорку кеңеш мыйзам чыгыш керек, андан сырткары бюджеттен каражат бөлүнүш керек. Биз бүгүн билебиз, билим берүү министрлигинде каражат жылдан жылга кыскартылып, сабактардын саны кыскартылат, сабактардын саны кыскартса айлык кыскарат, тигил кыскарат, кээ бир предметтерди алып атат. Ошентип отуруп, бүт баардык аракеттердин баары биздин билим берүү системасын бюджеттин кемитүү багытында иш жүргүзүлөт. Демек, жаңы сабак ачып, жаңы нерсени киргизүү бул логикага сыйбай атат, азыркы саясат. Анан анын үстүнө биздин жогорку кеңеш бул маселени кандай деңгээлде түшүнөт, түшүнбөйт. Аны өткөндө мен жана конференцияда сүйлөгөн сөзүмдө мен түшүндүм. Муну уккан киши жок. Түшүнмөктөрсүн угуп, маани берген киши жок. Түшүнүп, ушунун аркасынан жылдыруу маселеси бул өтө оордукка турат экен. Жогорку кеңештин алкагында айтып атам да. Бирок эми баягы жогорку кеңеш түшүнбөйт экен деп эле колубуз тылды түшүрүп эле болбой калды дегенибиз болбойт экен. Себеби эл деген бар, башка багытта иштеп жүргөн, ошо мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн, же болбосо коомдук бир иштер менен алектенген биздин атуулдарыбыз аз эмес экен, көп. Алар чыгып байланышып, ушул иштерди өзүбүздүн аракетибиз менен жылдырсак кандай болот? Жеке мекеменин деңгээлинде, бир ишканалардын деңгээлинде биз азыр мисалы ошол иштерде
алып кетип атабыз. Мисалы мамлекеттик мекемелерден Түндүк электро деген бир чоң ишкана бар, билебиз, Чүй областы, Бишкек шаары менен. Ушул Түндүк электро баягы ишканасы менен биз 2 жылдан бери ушундай кызмат ашып келатабыз. Алар дайыма бизди бир айда 2 жолу, 3 жолу кээде жума сайын чакырып, ушу биздин Кыргызстан убагында лекциялар, сабактарды, жолугушууларды өткөрүп турабыз байма-бай. Анан ошол жалпы ошол жакта иштеген кызматкерлердин кары жашына карабай, жетекчилерине карабай баары келип катышып, аябай ушундай бир талап бар, муктаждык бар экенин байкадык. Өздөрү айтып атат. Эгерде бизде мамлекеттик программа катары ушуну бизге киргизсе, биз абдан ушундай бир көңүлдүү, жакшы маанай менен окуйт элек дейт. Бирок биз мамлекеттик мекеме болгондон кийин ал бир мыйзамга, бир негизге байлаш керек дейт да. Жөнү жок эле мындай окуй албайбыз. Анан ошон үчүн ар кандай майрам болобу, бир нерсе болобу, ар кандай бир себептерге байланыштырып келип анан чакырып, анан биз ошондой программаларды өткөрөбүз да. Абдан кубануу менен бизди тосуп алышат. Ушундай тренингде чиновниктерге, депутаттарга өтсө болот. Бирок ал жактан эң негизгиси алар ошону кабылдап, өздөрү ошону макулбуз деп угабыз десе, биз айланайын деп эле барат элек. Бирок айтып атпаймынбы, аларда түшүнүү кызыгуу эмес, аларда угуп калуу деген маселе чоң экен да. Уктуруш кыйын экен да. Өткөндө мен чыгып айттым, ошону канчасы укту, канчасы маани берди, түшүндү, мен билбейм. Эгер угуп түшүнсө, анда мындай бир реакция болот эле да, байланышка чыгат эле, эч ким чыккан жок. Анан ошо тилекке каршы. Ошондой болуп атат да. Эми аны деле түшүнсө болот. Эмне үчүн ушундай болгонун биз негизи эле могу кыргыз таануу маселесине келгенде, бул бир ойлосок, бир мындайынан караганда, бул бүгүн биз өзүбүздүн жерибизде, мекенибизде мамлекетибиз бар. Эч кимге көз каранды эмес жашоодо жашап туруп, бирок өзүбүздү өзүбүз таанууга муктаж болуп атабыз. Буга бир чоң себеп бар. Себеби биз буга чейинки тарыхыбызды, жакынкы тарыхты иликтеп караганда, биз Советтер Союзунун алкагында, андан мурун падышалык Орусия, андан мурун Кокондун падышалыгында, андан мурун жуңгарлардын үстөмдүгү турганда, сырттан келген башка мамлекеттин өкүмү менен биздин жашоо адебибизге улам өзгөртүү кирип турган. Өзгөчө падышалык Орусиянын убагында, анан СССРдин убагында жашоо тартиби такыр өзгөрүлгөн. Жашоо адеби өзгөрүлгөн. Эреже, нормалар баарын өзгөрүлгөн. Анын баары биздин элге туура келбеген нерселер менен коштолгон. Мен бүт баары жаман деп айта албайм. Жакшы нерселер да болду. Билим, техника өнүктү, өндүрүш өнүктү. Бул аны четке кара албайбыз. Бирок ошону менен катар кыргыздын дүйнө таанымына, кыргыздын жашоо адебине туура келбеген кээ бир нерселер биздин аң сезимге орун ала берди дагы. Тескерисинче кыргыздын улуттук көрөңгөсүн, улуттук баалуулуктарды, улуттук кызыкчылыкты көздөгөн кээ бир багыттуу программаларыбызды акырындык менен четке жое баштады. Мисалы 38-жылдар баягы репрессия кабылгандарды эстесек, ошол эле жакынкы учурду эстесек, Манасты билим берүүгө киргизебиз деп тыныстан кимдер, Зияш Бектенов менен Ташын Бажиевдер репрессияга алынганда. Мына Тыныстанов менен Ишен Аларабаевдер ошо агартуу системасында кыргыздын өзүнүн сөзү, алфавити, лексика, синтаксис болуш керек, биз өзүнчө элибиз, өзүбүздүн тилибиз деп, алар баягы өзүбүздүн маданиятыбызга басым кылганда, буларда улутчулдук деген жылтоо менен басып кетти. Өзүнчө мамлекет болобуз. Биз деген бирөөгө баш ийчү, бирөөнүн курамында эмес, илгертен бери эл журт болуп мамлекет түптөгөн элбиз. Биз өзүнчө республика болобуз деген Жусок Абдрахманов, же болбосо Абдыкерим Сыгыдыков өңдүү инсандар ошол идеяны көтөргөндө аларды да басып тынышты. Бизди басынтуу, биз өз алдынча, биз өзүбүздүн баягы түпкүлүгүбүздү билебиз деген аракеттерин акырындык менен жоюп, анан ошонун таасири өтө күчтүү болду дагы. Кийинки муундар ошол маселени козгогондо, тияктын баягы Советтер Союзунун саясатынын кысымында ал нерсе акырындык менен жоюла баштады, сууй баштады ошол сезимдер. Арга жок, элдин жалпы эл катмарында билим берүү системада бизди артта калган, өнүкпөй калган, тарыхы жок, маданияты жок, сабаты жок, билими жок, жазуусу жок деген нерсе менен ушундай артта калган жапайы эл деп бизди окутуп бир нече муун тарбияланып келди да, анан ушуга чейин азыркы ошол советтик билимдин илеби азыркыга чейин кете элек. Мен таң калганым, мен мисалы 2006-жылдары баягы конституциялык кеңешмеде мүчө болуп иштедим да, конституциялык кеңешмеде. Анан ошондо дагы редакциялык топ деген өзүнчө топ түзүлгөн, 30 кишиден турган. Конституциянын мыйзамынын текстин жазган өзүнчө топ. Себеби ал жерде ар бир үтүр чекитине чейин, сөзүнүн кандай жазылышына чейин
дыкаттык менен иштеш керек эле да. Мен ошол жака да мүчө болуп иштейм да, мен аябай көп нерсеге баягы саясатчылар менен аралашып жүрүп, анан көп суроо бердим. Эмне үчүн биз мына конституциябызды оңдойбуз деп атабыз? Эмне себеп менен оңдотобуз? Себеби биз жакшы өнүгө албай атабыз. Жакшы иреттей албай атабыз биздин башкаруу системабызды, саясатыбызды жана башка. Ар кандай нерсеге келип такалып атпайбы? Анан мен бир эле суроо. Эмне үчүн биз ошондой оңоло албай атабыз? Эмне үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизди тыңдап кете албай атабыз? Эгемендикке келдик дегенде, азыркы ошол кездеги азыркы да саясатчылардын көпчүлүгү ошол доордун өкүлдөрү да бир ооздон айтып атышат да. Биз дейт, мамлекет куруу тажрыйбабыз жок дейт. Биз андай мамлекет курган эл эмеспиз. Биз деген аргасыздан ошол мамлекет куруу жагында тажрыйбасы бай болгон мамлекеттерди, элдерди туурап аркасында ошолордун жолуна түшпөсөк, биз башка чарабыз жок дейт. Себеби азыркы заманда жаңы велосипед ойлоп табуунун кажети жок. Бар эле нерсени биз өзүбүзгө эле колдонуп кетишибиз керек деген бийик деңгээлде, тети мыйзам чыгарган деңгээлдеги мамлекеттик чоң кызматтагы министрлер болгон, өкмөт башчылары болгон кишилер бир ооздон ушундай эле жоопторду айтат. Биздин тажрыйбабыз жок. Биз өзүбүздү өзүбүз башкара албайбыз. Бизди союз башкарып келди, биз аларда жетегинде жүрдүк. Ага чейин орус падышачылыгы, андан мурун биз жок болчубуз деген ишеним көкүрөгүндө, терең жүрөгүнүн түпкүрүндө отурат экен да. Себеби өзүнүн ким экенин тааныбайт экен да. Ошон үчүн биз башка элдин, башка мамлекеттин конституциясын чала которуп киргизип алып, өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдагы кыргыздын философиясына, кыргыздын дөөлөтүнө эле кайрылып, ошонун негизинде конституция түзгөндө мыйзам балким иштемек, элибизге жанагындай түкүрбөө сыяктуу эмелерди чыгарбай бир жакшы нукка кетмек болушубуз керек. Мисалы, мына жашыруун эмес, Советтер Союзу кулаганда, Советтер Союзунун бир жакшы артыкчылыгы ал жерде идеология күчтүү болчу. Идеология деген бул элдин аң сезимин калптай турган тарбиялык программалар да. Мисалы, мектеп партасынан баштап адамды октябренок, анан пионер, анан комсомол деп туруп, анан партия киргизип, анан партиянын программасы менен мамлекетти башкаруу. Багыттуу жол, келечекке бир умтулуу анык болбосо да, бирок мындай бир чоң максаттарды коюп, ошол багыттуу бир жашоонун нугу бар болчу. Эгемендикке келгенде анын баары жок эле. Бул туура эмес экен, бул адашуу экен, бул союз бизди жаман кылды деп туруп, Америка жардам берди да бизге. Бунун баарын жамандап отуруп бизди ишендирди. Биз андан биротоло баш тарттык дагы, бирок анын ордуна эч нерсе менен толуктай алган жокпуз да. Өзүбүздүн тарбиялык багыттагы эч бир программабыз болгон жок. Идеология маселеси ушул күнгө чейин мамлекеттик идеология бизде жок, аксап атат. Мындай багыттуу. Анан маселе турат, улуттук баалуулуктардын негизинде түзүлгөн идеология керекпи, же жалпы адамдык баалуулуктардын негизиндеби деген маселе. Азыр жанагы улут деген маселени паспорттан да алып салып атышат. Кереги жок. Биз жаран болсок эле болду. Американы туура атабыз да. Америкада мисалы улут жок. Биздин мамлекет бул тарыхый баскычта бунун кайсы бир биздин элибиз, кыргыз эли канын төгүп атып, мээнетин, эмгегин жумшап атып, ушул мекенди асырап, душмандарга тебелетпей сактап мамлекет куруп келгенин биз кантип баалабайбыз? Эгерде биз бүгүн бизге улуттун кереги жок, бул деген жалпы ишилип жарандардын мамлекети десек, анда бүгүнкү күнү Кытайларбы, түрктөрбү, башка улуттун өкүлдөрү келип биздин мамлекетибиздин жарандыгын алып эле алардын мамлекети болуп калат экен. Биз алардан эч айырмабыз жок болуп калат экен да. Анда бул кимдин мамлекети деген сөз болуп калат. Ошон үчүн улут деген өтө чоң маанисini көтөрөт да. Биз эгер ошонубузду жоюп алсак, анда биз биротоло эл болбой калабыз. Ошонубузду сакташ үчүн биз улуттук көрөңгүбүздү, салттуулугубузду жана улуттук баалуулуктарыбызды биз мыйзамдаштырышыбыз керек болот. Эгер ал мыйзам талаасында болбосо, ал бүгүн эртең бүрсүгүнү четке кагылып отуруп, жашоо адебинен чыгып кетет. Жалаң мыйзам тартип менен иштеп атып, биз азыр адам укугу жана башка деп батыштын бизге таңууланган саясаттын негизинде биз мына өзүбүз күбө болуп атпайбыз эмнелерге. Мына 8-мартта бир ызы чуу болуп кете жаздадык. Мына азыр ошол батышта норма болуп, бул кадимки жашоонун бир катардагы көрүнүшү деп эсептелинген нерселер биздин жаны дүйнөбүзгө эмес, акылыбызга, оюбузга сыйбаган нерсени киргизип атат, бирок акырындык менен кайра өзүбүз макул болуп атабыз. Ошондой экен, болот экен, эми ал оор экен, мындай экен, анын өзүнүн укугу бар экен деп отуруп, аларга жол берген сайын ошол нерсе аң сезимибизди талкалап атат. Кийинки өсүп келаткан жаш муундар ошону баалуулук, ошонун жашоонун адеби деп кабылдаса, биздин улуттук баалуулуктар четке кагылып атат. Себеби алар мыйзам талаасында эмес. Алар унутулат эртең бүрсүгүнө. Алар билим берүү системасында жок, окутулбайт. Анан кантип жетет? Анан биз айтып атабыз, тарбия деген ата энеде деп. Ата энеге кантип жүктөп коебуз тарбияны эгер ата эне өзү билбей атса?
Маселе ошондо болот. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде биз буну стандарттык сабак, предмет катары же бир тарбиялык багыттагы программа катары, мамлекеттик программа катары кабыл алып туруп, ошого аянбастан мамлекеттик саясаттан орун алып туруп ошону жүргүзгөндө, ошондо кыргыз элинин түпкүлүгү, тарыхы, анын баягы улуулугу, касиеттүүлүгү, анын жеткен бир өзгөчөлүктөрүнүн баарын биз жөн эле ооз эмес, аны кадимкидей илимий негизде тастыктап, аны бир тарыхый булактар менен, аны бир жашоодогу көрүнүштөр менен баарын айкалыштырып туруп, кадимкидей окутуу программасында ошо жаш өспүрүмдөр ошону кабыл алгыдай кылып туруп окутса, биз 5-10 жылда оңолобуз. Биз ошо программаны иштеп чыгып, өзүбүз анын жемишин көрүп, ишенгенибиз үчүн ошону сунуштап атабыз. Маселе ошо мамлекеттик деңгээлде кабыл алуусунда да. Бизде угарманыбыз күтүп калды. Суроо болсоңуз, суроо менен угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыз. Саламатсызбы? Тазыра кандай, жакшыбы? Ол бакыт өйлөт коому деген берип атат да, ооба. Ушул кантип биз өзүбүз сене болобуз деп. Бул эми биздин эмени таппай атабыз деп атпайбы? Чачтан көп программасы бар экен да мунун. Чачтан көп экен да. Чачтын баары агарып кетет го. Кыргыздын даяр программасы бар да. Кудай таалам жүрөгүнө берген жашап өткөн. Мына мамлекет курулган эмес дейт. Бул кыргыз эли башында эле мамлекет болуп курулган да. Жана адес, ыйман, ызат, сый, улууну урматтоо, кичини узаттоо, калп айтпоо, чындыкты сүйлөө, бирөөнө кара санабоо, колуңан келсе жакшылык кыл. Ушул программа да Кыргызда. Ушуну менен жашап келген да. Жашай берет да дагы. Муну Кудай таалам курбаса эч ким бура албайт муну. Анан жанакы билгиликтерге тарбиялайбыз деп атат. Анан бал жаштардын баары жогорку кеңешке барабыз, сот түркөлөр болобуз деп эле ал адеп ыйманды уктап койгон ошол жака талпынып атпайбы? Аны менен жете албайт да, эч ким жете албайт ага. Туура айтасыз. Менин оюм ушундай да. Кайдан чалып атасыз? Кыргыздын өзүнүн Кудай таалам жүрөгүнө берген, дилине берген программа бар да. Эми кыргызча айтканда Курандын аяттары бар да. Биз мусулманбыз да. Канчалык мүмкүнчүлүктө кыйынбыз десек дагы, ал Кудайдын астынан. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз, кайдан чалып атасыз? Мен өзүм жалгыз теректик болом, Турсунал деген болом. Анан мен деле Советтер Союзунда иштеген, 20 жыл почтада иштеген. Мен деле саясатты билем, саясатты жакшы билем. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга, түшүнүктүү болду. Анан Назира сен бул Кыргыз радиосунун продюсерисиң да. Жок, азыр продюсер эмесмин. Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга, ыраазычылык билдиребиз. Кудай өзү ыйман бермейинче. Эми ооба, албетте, ал нерсе да болуш керек, бирок мындай да, жанагы мыйзамдуулук жөнүндө сөз кылгондо биздин программада мындай нерсе бар да, мисалы биз элдин салты деген түшүнүк бар. Мисалы салт деген эмне дегенде, биз азыр кыргыздын салты жөнүндө сөз кылсак, бул эскичилик, азыркы заманга жооп бербейт, бул артка кетүү деген аң сезимге ушундай бир стереотип катары кирип калган да. Ушуга чейин киргизет. Бул аны ташташ керек. Салт деген сөздү айтсаң эле дароо эле жайлоого барып эми боз үй тигип мал багышыбыз керекпи деген түшүнүк менен кабылдап калышкан да. Бирок ошону түшүнбөгөн үчүн, ошого маани бербеген үчүн ушундай биз акыбалдабыз да, же өзүбүздүн жолубузду таппай, же башка көрүп тыңдап болуп кете албайбыз. Биз Сингапурда болуп көрдүк, Филиппинде болуп көрдүк, Швейцарияда болуп көрдүк. Боло албай койдук го. Болбойбуз. Биз кыргызбыз. Биз же кыргыз болушубуз керек, же бирөө кыргыз болбой, анда бирөөнү ичип, бирөөнүн аркасына этеги менен жүрүп отуруп, анда ошондо да ал боло албайбыз да бизчи. Араб да боло албайбыз. Араб да боло албайбыз, Сингапурда боло албайбыз, орус да боло албайбыз, англичан да боло албайбыз. Мисалы, анан мисалы салтка келгенде эмне? Кыргыздын түшүнүгүндө мисалы жашоонун тартиби кандай болгон? Мисалы бизде мамлекет болгон күндө да, болбогон күндө да кыргыз эли салтты тутуп, салт негизде жашап келген. Салт бул жашоо эрежесибиз. Бүгүн биз салт эмне десе, биз анын сырткы көрүнүштөрү, мисалы той, тигил бул салт деп атпайбызбы? Ооба. Бирок салттын философиясын түшүнмөйүнчө биз салтка мамилебиз өзгөрбөйт. Азыркы учурда биз кыргыздын салтын тутунбай калдык. Салтты түшүнбөй калдык.
эгер колдонсок дагы үстүртөн маани бербей туруп, кыргызда мисалы каада салт деген түшүнүк бар. Салт деген бул жашоонун эрежеси болсо өзүнүн маңызы. А ошонун жашоодо аткарылышы, анын деңгээли көрүнүшү ал каадасы болот. Анан салт деген туруктуу болот, каада өзгөрүп турат. Мисалы адамдын бул коомдо ээлеген ордуна, мүмкүнчүлүгүнө, дараметине жараша анын каадасы ар бөлөк. Мисалы хан хандык каадасы менен жүрөт. Жигит жигитчилик каадасы, кыз кыздын каадасы менен дегендей, ар бир адамдын ушул коомдо ээлеген орду, жашоодо жеткен чеги, деңгээлине жараша анын каадасы ар кандай. Мүмкүнчүлүгүнө, дараметине жараша дегендей. А салт баарына бирдей. Кыргызда айтат, хан бийлигинен нарк күчтүү дейт. Салт ошо нарктын ичинде. Мисалы, кандай салттар бар? Эң эле жөнөкөй айталычы, мисалы, кыргызда сууну жерде ыйык тутуу деген салт бар. Бул эреже, жашоонун эрежеси деген ошо. Мисалы, суу аккан сууга кир жуубайт, аккан сууга киринбейт. Киринип жуунса дагы суудан алысыраак барып, сууну булгабай туруп башка жерге барып жуунат. Мисалы, жерди дагы ыйык тутуу дегенде кадимки жөнөкөй эле баары эле жерди булгаган эмес. Мисалы, жуунганда же болбосо кир жуугандан кийин кир сууну таштандыларды дагы топурактуу чөптү жерге куйчумуз. Эмне үчүн? Себептен ошол жерден өсүп аткан чөп булганган суудан азык алса, ошол чөптү мал жейт, малды өзү жейт. Же болбосо топурактуу чөптөрүн ошондой кир сууну аксаң, ошол жактан өсүп чыккан чөптү жанагыдай болот. Анан кайсы жерге төккөн? Ошонун баарын кумдак, таштак жерге төккөн. Ал жерде табигый өзү электен өткөнсүп, жана фильтрлөө процесси жүрөт дагы, жер алымдагы суу катмарына жетсе дагы, ал электен тазаланып атат дагы. Анан ошонун башка жактан булактан суу чыкса дагы, ал суу таза болуп чыгат. Кыргыздар ошону билген дагы, ошону эреже, салт деп тутуп келген. Анан бул эми кайдан салт деген, мен кызык мындай бир маалымат бар да. 19-кылымда Британия менен Россия, эки империя ушундай бир Орто Азияга чоң кызыгууну жаратып туруп, Орто Азияны ээлөө багытында саясат жүргүзөт. Биз ошондо объект болгонбуз. Россия өзүнүн саясатын жүргүзөт, Британия, Индия тараптан келип туруп Орто Азияны ээлөө максатында. Ошондо мына азыркы тарыхый булактарда айтат. Эки тараптан тең жашыруун тыңчылар жиберилген экен. Окумуштуу сымал болуп. Окумуштуунун кейпин кейип, алар окумуштуу болгон, бирок алар тыңчы болгон, саясий тыңчылар болгон. Орустарда мисалы Тяньшанский, Пржевальский өңдүүлөр келген. Алар саякатчы же болбосо тиги бу дегени менен, бирок алар тыңчы болгон. Алар мисалы кандай эл жашайт, эмне жери бар, кең байлыгы бар деген. Ошол сыяктуу британиялыктар да ошондой тыңчылар жүргөн. Анан ошондой британиялык бир тыңчы айтып атат. Кыргызда бир нече жыл жашап туруп, мен бир таң калган нерсем дейт, буларда мончо жок деп атпайбы? Эмне үчүн кызыктуу десем, мончо, ал батыштагылар үчүн мончо деген бул кадырсе мындай баягы тазалык, тиги бу гигиена деп атпайбы? Кыргыздарда мончо жок экен деп таң калдым дейт. Анан таң калыштуусу, мончосу жок болсо да, бирок бир дагы биттеген сасыган кыргызды кезиккен жокмун дейт. Анан өзүнө максат коюптур. Бул сыр эмне деп билсе, анан айтып атат. Көрсө булар жуунат экен кадимкидей. Бирок мончосу жок дегени, булар туруктуу көчмөндөр, мончо салганга ылайыксыз. Анан бирок жуунганда кандай жуунушат десе, бул идиштерге сууну алып туруп бөлөк жерге жуунат экен. Агын сууну булгабайт экен, жерди да булгабайт экен. Анан ошондо айтып атат, кыргыздарда эки салт бар экен. Жерди, анан сууну ыйык тутуу деген. Ушул салтты жашынан баштап карысына чейин дейт. Анан атайын үйрөтпөйт, бул эненин тарбиясы, сүтү менен өтө турган нерсе экен. Анан булар эл көзүнө карманбайт. Мындай такай туруктуу, эч ким жок болсо дагы булгай үйбейт экен. Баары бул жүрөгүндө дейт. Буну ушундай тутат экен дейт. Анан ушунун тереңинде эмне жатат? Сууну булгабайт, жерди булгабайт, себеби бут айланып келип өзүнө жаман таасир тийбесин деп. Ошондой салт деп тутат. Өздөрүн айтат, биз британиялыктар дейт. Дүйнөнүн 5тен бирин ээлеп алган күндө дагы кыргыздардын ушундай улуулугуна жетпептирбиз деп суктанып атат. Мына ушул салт дейт кыргыздар. Анан ушул чындап эле бизде ошондой болгонбу, болбогонбу деп макалдарыбызды карасак, кыргыздар айтат. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор болот дейт. Же болбосо аккан сууда арам жок дейт. Ушул сөздүн төркүнү эмнеде? Эмне үчүн кыргыздар айтат аккан сууда арам жок? Эгер сууну адам өзү булгабаса, башка эч ким булгабайт. Кыргыздын адебинде сууну булгабаш керек, сууну ыйык тутуш керек. Ошон үчүн аякта арам жок деп туруп, агын суудан алып туруп алып иче берген да. Бул биздин эрежебиз болгон. Биз ошол эрежени тутуп жашап келебиз. Бүгүн биз ошол салтты бул туура эмес деген үчүн, салт бул эскичилик деген үчүн бүгүн биз экологиясы өзүбүз талкалап атабыз. Жерди да сууну бүт өзүбүз булгап атабыз. Анан бирдеме болсо эле ооруп атабыз деп атабыз. Оорунун башаты суу менен азыктан. Азыкты жерди булгасак азыгыбыз туура эмес болот. Сууну булгасак, албетте биздин оорубуз пайда болот. Мына ошонун баарынан, салтка туура эмес мамиле болгондуктан ошонун баары айланып келип бизге зыян келтирип атат.
Демек кыргызда сөз бар го, салт бузулса эл бузулат, салт жоголсо эл жоголот. Биз салтты бузган үчүн элибиз бузулуп атат. Эмнебиз бузулуп атат? Ден соолугубуз бузулуп атат. Тигиндей мындай башка көп нерсе. Анан салт деген бул табиятка карата өзүнчө салттар бар, анан коомго, адамга карата салттар бар. Мисалы, жөнөкөй эле салттарды айтып көрөлү. Жана каада менен салттын айырмасын айтып атпайбызбы? Мисалы, кыргызда үйлөнүүгө келгенде салттар бар. Куда түшүү деген салт бар. Экинчи сөйкө салуу, үчүнчү кыз узатуу, төртүнчү анан той берип, баягы түтүн булоо, нике кылуу. Мына ушу 4 тепкич, 4 баскыч бул салт. Ар бири салт. Ар бирөө эреже. Кудалашууга баргандагы негизги маңыз ошол салттын эки тараптын макулдашуусу. Келишимге келүү. Менде уул бар, сенде кыз бар. Экөөнүн баш кошолу деп ата-энелер макулдашса, мына кудалашуунун маңызы ошол салттын негизги өзөгү ошол макулдашууда. Сөйкө салуудагы негизги мааниси эмнеде? Ошол кыздын барар жери чечилгенден кийин ага эн салуу, белги салуу дегендей да. Азыркыча бронь деп койсок болот. Үчүнчүсү кыз узатуу, бияктан колдон алуу деген маселе бар. Эки тарап үчүнчү. Анын негизги мааниси эки тараптын жакындан таанышуусу. Мисалы, кудалашууга ата-энелер эле сүйлөшсө, бала менен кыздын ата-энелери эле сүйлөшөт, бир туугандары. Кызды узатып атканда, колдон алып атканда экинчи тарап үчүн ал жерде эки тараптан тең баардык туугандардын өкүлдөрү барат. Кудалардан бир өкүл, жээндерден, бөлөлөрдөн, тайкелерден, достордон, жора жолдоштордон өкүлдөрү барат дагы, тиги тараптагы ошондой баары чогулуп туруп узатат, булар колдон алат, ошондо жакындан таанышат. Кимиси ким, кандай эл, кандай журт, салты эмне экен, өзгөчөлүгү эмне экен, эмнени баа тутат экен, сөзү кандай экен, жеткен деңгээли, дарамети эмне экен деп бири-бирин жакындан таанып туруп, анан ошо кызды узатканда биротоло, кыздын барар жери ушундай экен деп, же биротоло санаасы тынчып, кандай жерге барарын билет алдын ала. Кыз узатуу маңызы ошол. Жок, анан каадасын айтайын. Каадасы бунун баары салт. Баардыгына бирдей. Бирок адамдын ээлеген ордуна, кызматына, деңгээл, дараметине жараша ошол салттары ким ар кандай аткарат. Мисалы, хан өзүнүн хандык каадасы менен жүрөт. Ал мисалы кудалашууга барганда ал самолет менен учуп барабы, билбейм. Сөйкө салганда ал бриллиант сөйкө салабы, $10,000 мисалы. Кыз узатып атканда бир жума той береби, эки тараптан. Той бергенде там бир ай той береби, ал өзүнүн каадасын жасайт. Катардагы мисалы мугалим же бир дарыгер деп коелу, врач, ал андай жасай албайт. Ал өзүнүн каадасын жасайт. Ал жөнөкөй ураа тозуп барат. Ошон үчүн биз бүгүн каадага маани берип, салтка маани бербей алганбыз. Бүгүн биз той бергенде канча алып келди, канча беребиз деген, анын баары катыш, ал каадасы, анын көрүнүшү. Салттын түпкү мааниси элдин батасын алуу. Мисалы, мен баламды үйлөп атсам, мен ошол тууган уруумду чогултуп туруп, мен мына түтүн булап, өзүнчө бүлө куруп атам дагы, катарыңарга кошкула, батаңарды бергиле деп, эл алдына кошуп атам да. Мына маңызы ошол. Ким эмне алып келет, кандай мааниде өтөт, анын баары баягы көрүнүштөр бар, анын каадасы. Тамак беремби, ыр-чорчуларды алып келемби, машина менен балдарды эс алдырамбы, анын баары каадасы. Ал бүгүн бар, эртең жок болушу мүмкүн. Бирок салт ал өзгөрбөй турган нерсе. Биз ошону түшүнбөй калган үчүн өзүбүз артка кетибиз да, анан өзүбүздүн жашоо адебибиз, тартибибиз бузулуп, анан башка элдикине да жете албай атабыз, аныкын да өздөштүрүп атып, такыр эмне болгонубузду белгисиз болуп калат. Ошол каада салтыбызга туш тараптан, батыштан, чыгыштан, түндүк, түштүктөн ааламдашуу доорунда туш тараптан кирип атып, бүгүнкү күндө үйлөнүү, үлпөт тигил бул жагына анчалык болбосо да өлүп коюу жагында чоң маселе жаралып атат да. Өкүрбө, кошок кошпо, бүгүн эле кое сал деген сыяктуу биздин каадабызга бир топ өзгөрүү. Салтыбызга. Каадада эмес, бул жерде көп салттарга тыюу киргизилип атат. Бул диний түшүнүктөр менен келген ушундай тыюулар бул биздин өзүбүздүн нукуралыгыбыздан алыстатат да. Мисалы, кыргыздын салты боюнча эң биринчи адам үзүлгөндө бизде салт боюнча эң биринчи эмне кылат? Кабар берет. Кабар берүү бул салт, бул эреже. Эмне үчүн кабар бербей коюу мүмкүн эмес. Кабар бериш керек. Болгон катышы бар урук, тууган, жакын жолдоштордун баарына кабар берүүдө бунун мааниси кыргыз бир адамга кемидик деген сөз. Бир үй бүлөдө кемүү эмес, бул жалпы кыргызда. Биздин салттардын баары келип туруп эле элдүүлүктү бекемдеген эрежелер да. Себеби кабар берүүдө бүт баары кабардар болуп, бизден баланча киши өтүп кеттир, айрылдык деген нерсенин баарына жеткирүү, анан алар келип ошол маркумду узатуудагы бул эң негизги маани жатат да. Анан ушул салттын өзгөчөлүгү жанагы элдин ынтымак биримдигине
өлгө түзөт. Мисалы ошондой жаманчылыкта ошентип баягы башына күн түшүп атканда, жоготуп алып атканда бүт жакындары, урук туугандары келип ошону узатуу, сый урмат көрсөтүү менен ошол маркумга да сый урмат, экинчиден ошол үй бүлөнүгө дагы анча кыйынчылык болсо ошону көтөрмөлөп, ошонун кыйын күндөрүн чогуу баштан өткөрүү деген нерсе. Бул ынтымак менен биримдиктин маселеси. Ал эми жанагы сойбош керек, минпеш керек, тиңпеш керек, бунун баары каадасы. Салт боюнча тарбия баягы эреже боюнча баары келип коштош керек. Ал эми ошонун көрүнүшү, аткарылышы, деңгээли, соёбу, сойбою, маалы, тигил бул деген анын баары каадасы. Ал анча мааниге ээ эмес. Сөзсүз түрдө соесуң же сойбойсуң. Колуңан келеби сой, келбейби сойбой деле кой. Ага эч ким таарынбайт. Маселе ошондо болот. Биз бүгүн аны түшүнбөй туруп эле мыйзамды чекте сойбогула, 3 күн кармабагыла, болду коюш керек, аны элди чакырбаш керек, өзүң эле коюп кой деген бул элди алыстатат. Байкайсыңар, эгерде кыргыз бирөөнө кабар бербей койсо, жакындары өтүп кеткен. Таарынат. Эмне үчүн таарынат? Мааниси мындай болуп атпайбы? Мага кабар бербегени демек мени жакын деп тутпай атат. Демек анын көзүндө мен эч ким. Мени менен карым катыш түзгүсү келбейт. Карым катыш түзбөй атат, мени жакын тутпай атат, мени ушундай адам кыйынчылык келгенде жакынына таянат да. Демек мен ага жакын болбой калыптырмын. Бул мени теңин албай калган турбайбы деп туруп таарынат дагы, мамиле бузулат, алыстайт, ырк кетет, ынтымак кетет. Салт ошол ынтымак менен биримдикти бекемдей турган өлгө. Ушул жерден дагы бир суроо туулат да. Мелис мырза, бүгүнкү учурда тойлор жөнүндө, ошо аш тойлорду кыскартуу, тыюу сыяктуу ойлор айтылып келип атат да. Ошол учурда дагы бир көз караш бар. Эгер аш тойду токтото турган болсо же кыскарта турган болсо, анда кыргыздын мындай бир кыргызчылыгы да токтойт. Ушул эле калды деген дагы ойлор калды да. Ушу тойго келгенде да мисалы тойду чектөө, убактысын, кишинин санын, өлчөмүн дегенде бул дагы бизге жукпайт. Мыйзамды чыгарып койсок деле болот, бирок ал иштебейт. Себеби кыргыз, азыркы кыргыз, биз мыйзамга эмес, биз өзүбүздүн наркыбызга көбүрөөк маани беребиз. Азыркыга чейин ушул көрөнгө жогол элек. Кийинки өсүп келаткан муун алыстап баратат, бирок көрөнгөнү алып жүргөндөр жок эмес да. Мен мындай деп түшүндүрөм да. Тойлорду чектөө, кыскартуу бул туура эмес, себеби эгерде кыргыз өзү салт менен кааданы түшүнүп алса, анда өзүнөн өзү оңолот. Мен бир мисалды айтып берейин. Азыркы Катардагы үйлөнүү тоюн деп коелучу, мындай. Катардагы деп койсок, орто эсеп менен, орто катмардагы элдер бир 200-300 кишилик кафеге барып той берет. Жанагындай тамак ашы, салаты менен, жанагындай чоң тамагы, жылкы союлат эми албетте. Анан мисалы тамаданы жалдайт, жакшы алып барат, бир ырчы чоорчулар келиш керек сөзсүз түрдө дегендей. Анан жана башка. Бунун баары каадасы. Негизги мааниси салттын элден бата алып, өзүңдүн уулуңду үйлөп атканда сен эл катарына кошуу. Кыргызда айтат го, биздин иретте, биздин катарда деп. Ошо катарга кошуу. Катарга сен өзүң кошо албайсың, анда эл кошот, сенин урук тууганыңдарын кошот. Көрдүк деп туруп анан батасын берип туруп кошот. Эмне үчүн бата берет? Батаны берүү мааниси аларды биздин тукумубуз уланып атат, башыбыз көбөйүп атат. Кудайга ыраазычылык билдирип, анан ошол 2 жашка бата берип туруп, эми жолуңарды улагыла, тукум улагыла деген ниет менен, жакшы тилек менен бата берет. Мааниси ошол тойдун. Эмне жейсиң, эмне ичесиң, ал каадасы. Бүгүн сенин колуңда барбы, дарыметиң жетип атабы? 300 эмес, 3000 киши чакыр, эгер колуңдан келсе. Ал башка маселе. Дагы мындай нерсе бар. Каада деген ал туруксуз, ал кыргызда жана сөз бар. Аш көп болсо каада көп болот. Аш көп болсо демек дарыметиң барбы? Жашоо деңгээлиң бийикпи? Жакшы. Мисалы мен мындай деп түшүндүрөм. Илгери согуш убакта деле, кандай согуш болбосун, кыргыздар үйлөнүү тоюн токтоткон эмес. Тескерисинче согуш болуп атканда үйлөнүү тойлор көп болгон. Себеби согушка эркектер кетет, өлүм житим көп болот, тукумулаш керек да. Ошон үчүн көбүрөөк үйлөнүп, көбүрөөк тукум алып калыш керек деп тез-тезден бат-баттан үйлөнүшкөн. Жашы жетип жетпей эле үйлөнө беришкен, тукум алып калыш керек. Себеби эртең эле ал жогуп аттанат. Согушта деген күтүп турбайт да, мен жашым жете элек деп. Курал кармаганга жарады, бүттү жөнөш керек, бирок тукумун алып калыш үчүн үйлөнүш керек. Ошондо үйлөнүп атканда жанагындай шаан шөкөт бере албайт да. Бирок элди чогултуп туруп, мына мен тукумумду улап атам, түтүн булап атам деп туруп, элден бата алат да. Ана тойду ошол, тойдун мааниси ошол бир жакшылыкты белгилөө. Ал убакта мүмкүн союшу жок болсо деле бир жыт чыгарып, нан менен деле той берип коет. Бирок элдин батасын алып атат. Салттын маңызы ошол, салт деген эреже. Эл кошуш керек. Эл каттап атат жаңы үй бүлөнү. Биздин катарыбызга кошулду деп. Жана кыргызда дагы бир сөз бар.
тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок деген сөз элге пайда батасы жок адам тирүү болсо да ал санда жок, катарда жок, ал биз менен эсептешпейт деген сөз. Ынтымактан кеткен адам. А өлүү болуп көрдө жок болсо же аны жок деп да айта албайсың, жүрөт арабызда, бирок катарда жок, пайдасы жок анын деген маселе да. Ошон үчүн катарга, иретке, санга кошуу деген бул той менен бекитилет, бата менен бекитилет. А көрүнүшү каадасы ал башка. Эми бүгүн бизде мындай көрүнүштөр бар. Баласы келет, атасына айтат, менин досум тикинчи үйлөндү, баарды үйлөнүп бүттү, мен үйлөнбөй калдым, ата мени үйлө дейт. Менин кызым бар, мондай сүйлөшүп жүргөн, давай. Мен деген баланча ресторандан той бересем болбойт. Баланча киши келбесе болбойт. Момдай Мерседес же тиги лимузин менен шапар тээп ойнобосок анда болбойт. Болсо ушундай болот, болбосо анда кереги жок той. Же үйлөнбөйм, же болбосо астына өлөм дейт. Анан байкуш атасы эмне дейт? Айла жок, жалгыз баласы болсо анын көзүнө карап ошону алат дагы кредит алып туруп той өткөрөт. Бул жерде эмне маселе? Кээ бирлер айтат, намыс үчүн дейт. Жок, бул намыс эмес. Бул куру намыс. Куру деген жок, бош нерсе. Намыс жок ал жерде, тескерисинче. Эгерде чыныгы намыс болсо, анда ошол жигит, менин досторум ушундай болуп атса, намыстанса, анда ошо достордун деңгээлине жетсин өзү. Иштесин, акча тапсын, дараметке жетсин, ошондой кудуреттүү болсун, ошондой той бергенге өзүнүн чамасы жеткенде ошондой берсең, сен намыстанып той берди десең, ошондо эл ошондо сүйүнөт. Карачы, өзү өткөрдү, өзүнүн күчү менен. Өзү ошого татыды, ошол деңгээлге жетти деген сөз. Өзүнүн каадасын көрсөттү. А куру намыс калтырганда ал каадасын бузуп атат. Каадасын бузду деген сөз эмне? Ал ошого татыбайт өзү. Анчалык элди тосуп андай той бергенге дарамети келбейт. Андайга татыбайт, бирок ошондойду көрсөтүп атат. Анан ошондой тойдун аркасы эмне болот? Бир жылга жетип жетпей, ал ажырайт. Себеби келген келин айтат, мен каяка келдим, тойду көргөндө кубандык элек, бирок жашаганда эмес экен да. Тескерисинче жокчулукка келген турбайм деп туруп, анан тескерисинче кредит төлөйт турбайм. Анан пикир, анан мамиле бузула баштайт, пикир өзгөрөт, анан жакындашуу эмес, алыстоо кетет, анан сүйүү оту өчөт дагы, анан ошо менен үй бүлө бузулат. Себеби эмне үчүн бузулду? Каадасын бузган үчүн бузулду. Андан көрө антип барып баратпай, чын жүрөктөн сүйүү болсо, ошо сүйүүдө сезим баалуу да, жанагыдай каадасы немесине карагандачы, жана тойдун шан шөкөтүнө караганда. А ошон үчүн жанагыдай эгерде намыска бек болсоң, анда сен дараметке жет, иштеп тап, анан той бер. Жетпейсиңби? Арданбай туруп эле болгону колуңдан келгениңдер бергер. Мына ушуну кыргызга түшүндүрүп алсак, жүрөгүнө жеткизсек, эч ким, эч кандай жана чектөө тиги булардан маселе болбойт эле. Биз тойдун салтына маани бербей, каадасына маани берип калганбыз. Намыска маани бербей, кур намыс калтырып атабыз. Ошону менен каадабызды бузуп, каадабыз бузулгандан кийин жашообуз бузулуп атат. А салтка маани бербейбиз, салтты унутуп да калдык. Маселе ошондо болот. Угарманыбыз бар бизде байланышта. Угуп атабыз сизди. Алло, Назира, саламатсыңарбы? Тент агай саламатсызбы? Кандай ден соолуңарды сурайбыз элден мурун. Мелис мырза азамат экен. Азамат эртеден бери жана башында бир 5 мүнөт укпай калдым, ошондон бери угуп атам. Баягы орусда бир жазып жүргөн бир сөзүбү? Кто ясно мыслит, тот ясно излагает дейт. Ой жүгүртүүсү сүйлөшү азамат экен, жакшы экен. Ушул балага чоң жигитке чоң рахматымды айтып эле. Телефонун сурап коеюн. Мен анткени ушуну бир өркүндөтүп кичине дагы кеч журналдарга тияк бияка кеңейтсек, кем болду, эмне болуп иштейт бул бала жигит? Ушуну Агай, атыңызды укпай калдым. Тент Орокчиев. Тент агай, саламатсызбы? Мен Бак Дөөлөт деген коомдук фонддун жетекчиси болом өзүм. Ой, азамат. Биз ошол коомдук уюмубуз 2002 жылдан бери жалаң ошо улуттук баалуулуктарды изилдеп, тастыктап, аныктап, ошону кийинки өспүрүм жаштарга жеткирүү багытында көптөгөн программалар иштеп, ошол менен алектенип атабыз. Ошо өзүңүз окуучусузбу кандай бул? Ой жүгүртүүңүз мыкты экен. Эми баягы көптөр сурайт, мен өзүм кесибим боюнча экономистмин, бирок багытым такыр бөлөк. Биз ошол жана тарбиялык, идеологиялык багыттагы программалар менен көбүрөөк иштеп калдык. Маданиятка көбүрөөк басым кылып атабыз. Телефонду айтып койчу. Телефонуңузду Тент агай мен сизге чалып айтып коем. Мен анда ишиңерге ийгилик. Эң башкысы ден соолук. Ушинтип кыргызга кызмат кылып жүрө бер. Чоң рахмат агай, чоң рахмат. Эми Мелис мырза, дагы бир нерсе бар да. Мисалы үчүн, могу техниканын өнүгүүсү бизге маалымат алууга аябай чоң эшикти ачып берди. Ааламдашуу доору келип бурганак болуп калды. Анан ар кандай туш-туштан тарбия.
мисалы азыр ата эне балага тарбия бере албай калды, бала тарбияны көбүнчө көчөдөн анан интернеттен алып калды да. Телевизор, радио, интернет. Анан мен ошонун ичинен бир эле нерсени суроону бергим келип атат да. Мисалы кыргызда эл эмне дейт деген сөз бар эле да. Бул бир өзүнчө бир тыюу, өзүнчө бир тарбия бар болчу. Койгой эл эмне дейт деп тартынып турчу, өзүн чектеп турчу да. А бүгүнкү күндө ушундай тарбия берип атабыз да. Эл эмне дейт дегенге көңүл бурба. Сен өзүң каалаганды кылышың керек. Сен өзүңө ыңгайлуу болуш керек деген ойду аябай жаштарга көбүрөөк таасир берип атат да ушул нерсе. Бул жанагы туура айтасыз, жана эл эмне дейт деген биринчи ошол философияны айталы. Бул жерде чечмелениши мындай. Азыр жаштар бир тасмаларды тартып атпайбы, эл эмне дейт деп шылдыңдаган маанайда. Бул эң туура эмес, бул жанагы мен да катуу айтсам эми түшүнөр, бул маңкуртчулуктун белгиси да. Себеби биз өзүбүздүн эң бир асыл баалуулугубузду кайра башка эмес, өзүбүз кайра ошону тебелеп атабыз. Кыргыздын адебинде эл эмне дейт деген түшүнүк тыюу. Бул эгер сен адам жеке керк башың менен өзүңдүн чечимиң менен бир нерсе жасайм десең, эң ириде, эң алгач сен элдин ою менен, пикири менен эсептешип туруп, ушул мен жасай турган нерсе, мен сүйлөөчү сөзүм элге жагабы, жакпайбы? Бул элге оң таасир береби же терс таасир береби? Бул пайда алып келеби же зыян алып келеби деп калчап таразага салып туруп, ошол элге жагымдуу, элге кабыл алына турган нерсе болсо, анда айтайын, жасайын же кабыл алайын деш керек. Эгерде жок, бул элге жакпай турган нерсе, элге зыян алып келе турган нерсе боло турган болсо, анда мен муну токтотоюн деп адам өзүн тыят. Бул жанагы тарбиянын эң жогорку туу чокусу көпчүлүктүн кызыкчылыгына баш ийүү деген сөз. Бизде жана элдүүлүк деген нерсе ошол да. Элге берсин, эл ичинде мага берсин, бизге берсин деп атпайбыз. Биз мага бер, анан мен элге берейин деген түшүнүк болгон эмес кыргызда. Эл аман болсун, эл ичинде мен аман болоюн. Элге берсин, эл ичинде бизге берсин деген нерсе кыргыз адамы мен деген, менсинүү деген болгон эмес. Болгондур эми, бирок тарбиясында анын орду жок болгон. Тарбиясында мындай болгон. Сен элдин бир түзүүчүсүң. Элдин ынтымагы, биримдиги менен бүтүндүктө болгондо гана сен өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңды ошондо коргой аласың. А жалгыздап сен эчтекеге жете албайсың. Ошон үчүн жана бөлүнбө кыргыз бөлүнбө, бөлүнүп кетсең кеп кетет, бөрү жеп кетет, бөлөгөлгө кеп кетет деп атпайбы? Жалгыздараак токой болбойт да. Көптүктө, ынтымакта биз чоң маселеге келгенде биз чоң нерсеге жетебиз, жарата алабыз. Ошондо сенин дагы кызыкчылыгың корголот деген сөз да. А бүгүн биз ошону карманбай калдык. Бизде эки угарман байланышта чыгып күтүп турат. Урматтуу угармандар, убактыбыз чектелүү аз гана калгандыктан суроолорду кыскача гана берсеңиздер. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Саламатсыңар. Саламатсызбы? Мен бул Назирский бул Мелиская рахматымды айткым келип атат. Ушул жигиттер бизде кыргызда көп болсо балага ден соолук. Жакшы иштерин каалайм. Чоң рахмат. Анткени бир нерсе айткым келет, ошо бизде кыргыздарда, Кыргызстанда мынтип көңүлсүз. Көңүл баардык өлкөдө бар да. Ушул психология билбейбиз да. Кыргыздар мындай эме Россияда эле көңүл бар да. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Байланышта көп жакшы болбой турат. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Кийинки угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биринчиден кыскача берсеңиз сурообузду. Өтө маанилүү, керектүү экен. Мелис мырза, сизге каалар элем. Ишиңизге, алдыңызга койгон максатыңыз ишке ашсын. Ушунчалык жеткиликтүү, ушунчалык жөнөкөй түшүнүк берип жатасыз. Аман болуңуз, бар болуңуз. Север электродан айым. Чоң рахмат. Мелис мырза, эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Ушул жерден баягы жанатан берки маегибизде бир жыйынтыктап келип мындай суроо бергим келип атат да. Сиз эл менен иштешип, жанагындай семинар, тренингтерди өтүп жатасыз, жаштар менен аралашып жүрөсүз. Ошол кыргыз таанууга келгенде азыркы элдин, азыркы кыргыздардын ою кандай, кабыл алуусу кандай, каяка баратабыз да? Бул замандын талабы болуп калды. Эгер биз чындап кыргыз атыбызга затыбыз
geliştire, özümüzdün geleceği oylansok, anda biz en birinci Kırgız boluşubuz керек да. Muну el dagы түшүнүp, ушуну bir кайсы бир деңгээлде ойгонуп, эл өзү ушуну талап кылып баштады да. Биз баягы элди көп аралап, билим берүү системасында, мамлекеттик мекемеде, коомчулукта ушундай сабак тренингтерди көп өткөрүп, биздин сабактарга качкан элдин дээрлик көпчүлүгү, эми баары деп айта албайм, анда санда болушу мүмкүн, ар кандай ойдо калышы мүмкүн, бирок дээрлик көпчүлүгү ушул нерсе эң керек, ушуну мектептерде, окуу жайларда негизи эле ушундай бир массалык деңгээлде жайылтуунун баягы зарылчылыгы болуп турат деп көп пикир айтып атышат. Анан мен дагы бир нерсени айткым келип атат. Эң кызыгы, мына мен 2 жылдан ашып калды. Ушу Бишкекте жума сайын бир күн, ар бир жумада бир күнү, белгилүү бир күндө мен орусча тренинг өткөрөм. Кыргызоведение депчи. Ошол эле кыргыз таануу деген сөздү, кыргыз орусча. Анан жалаң кыргыздар келет, шаардык кыргыздар келет. Баягы эми моюнга алышыбыз керек. Заман ар кандай болду. Бир нече муун орусча тарбияланып калыптанып калды. Кыргыздын маданиятынан, кыргыздын тилинен алыстап калган биздин туугандарыбыз бар. Бир топ эле. Анан бирок аларда ички туюмунда, жүрөгүндө ушундай бир мукташтык бар. Мен кыргыз болгондон кийин кыргыз болушум керек. Үйрөнүшүм керек, билишим керек. А бирок каяктан изденсе булак жок. Мектептен барса ал нерсени окутпайт. Көп нерсени окутпайт. Анан биздин сабакка тренингке келгенде ошол жана орус тилдүү кыргыздар тим эле сүйүнүп кубанып, жаш балача болуп, кадимкидей дептерлерин алып, жазышып, суроо берип, талкуулап, ушундай жандуу өтөт да. Анан ал эле эмес, башка жерде да өткөндө, кыргызча өткөндө да деле чоң киши бир топ мындай жашап калган кээ бирлер айтышат, эми биз уялып атабыз деп. Биз өзүбүз небере көрүп калган куракта көрсө көп нерсени өзүбүз түшүнбөй жүрөбүз. Көрсө кыргыздын философиясы, кыргыздын жашоо адеби, кыргыздын могу салтында эмне деген бир тереңдиктер жатаарын биз ушуга чейин аңдабай, маани бербей келиптирбиз. Көрсө ушуну биз түшүнбөй калсак дагы, бирок кийинки урпактар түшүнүп билип калса, биз элдүүлүгүбүздү жоготпой, биздин келечегибиз кең болот турбайбы деген бир чоң ушундай бир жыйынтыкка келип, абдан көп ушундай пикирлерди айтышып атат да. Мелис мырза, бизге Фейсбуктан да аябай көп комментарийлер келиптир. Эми алардын ичинен өзгөчө Абба Хазанова деген колдонуучубуз аябай көп жазыптыр. Мектептен баштап окутулуш керек, манас эпосун таанытып, кийинки муунга калтырып, аларга программалар аркылуу сабактар өтүлүш керек дейт. Дагы бир комментарий жазыптыр. Ооба, элибиз батыштын менталитетине кирип кетип жатат. Өзүмчүл тренингтерди өтүшүп, сиздердин багытыңыздар жүрөктү кубандырат деп дагы бир топ комментарийлер жазыптыр. Баардык ушу бизге байланышка чыккандарга, комментарий жазгандарга ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Дагы эле айтылбай калган көп сөздөр бар. Эгер каалоочулар болсо, чындап кыргызды тааныйт элем, мен өзүмдүн ким экенимди билет элем дегендер болсо, сиздердин тренингтерге барып катышса болот да. Болот, эшигибиз ачык. Орус тилинде да, кыргыз тилинде ар кандай. Биз негизги максатыбыз ошо элге жеткирели деген эле маселени кармап атабыз. Биз өзүбүз коомдук уюм болгондуктан колдон келген аракетибизди ушундай ачык, айкын эле биз сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чын эле абдан чоң иш аткарып жатасыздар, чоң жоопкерчилик, чоң жүктү көтөрүп атасыздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар, ушуну менен күн шубак түз эфирдеги программабыз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин уктурууга Бак Дөөлөт фондунун жетекчиси, кыргыз таануучу Мелис Казакбаевич Мураталиев катышып, сиздердин жана биздин суроолорубузга жооп берди. Маекти мен Назира Абдукаимова алып бардым. Режиссердук пультта Акыл Молдошев кызмат өтөдү. Ал эми Фейсбукка биздин кесиптешибиз Адилет Артыкбеков түз алып берди. Мен сиздер менен коштошом. Ал эми Кыргыз радиосу өз уктурууларын уланта берет.